Aks orbayız. Uşu darajaga gösterecektim diyor. Göster. Çıktılar desem, tozup durma koysun. Uşun verse bol boy demek. Ya kadar geçiyordu şu oldu. Videodan da erterek. Ay elge çıkıp koysa el taraf geçet jakşına kaydı. Ay bilmeyem ay qanday bilmeyem. Başalama deyişim. Bir ökülü çıkıp koysa olmoqda elge. Oy çıqqanбыз biz sana gelgenбиз. Biz erteden beri uşu yerdebiz. Ak uyga çayın barıp geldik. Balдар ketken men geldim azır. Ак үйдөн бирөө чыгып койсо болмокто. Biyaka çıkpay koyuştu. Biz özümüz bardık. Түшүнүп атам. Anam biyaka jana saat 1'ge çayın bir yerge östere çıkıp koysa biz talap kılmadık mı kıkırıp. Gelgili ukkular göy-göylördü desek bürösü de gelgen yok. Bürösü. Никакого представителя не было. Ana şu darajaga österecek gibi. Bir yerde mesele immigrasyon koyacak. Қытайдың милициясы да біздікі емес. Что Қытай азыр қаттап кетіп неправильный маалымат беріп жатыр. Қытайлар көбейіп жатады. Біздің балдар жүреді Россияда иштеп. Өсінің жерінен, елінен кетіп, 4 сотка жерге ие болбой жүрүшет балдарыбыз. Ошол маселе. Ошол талап не? Ошол. Анан кийин виза тууралуу болду, чтобы не давали квоты вот эти жаргандарга. Не только китайским, но и другим, потому что көбөйүп кетти. Bir yerde bizde Kırgızistan только bir 60% kaldık kempir geçeklerle. Kalgan balдар ушул баары эле кетти да тентип. Туурабы? Сиздер ошол Кытайларды баарын мыйзамсыз жүрөт деп эсептейсиздер, э? Мыйзамсыз жүргөндөр көп. Анын баарын жашырып атат чоңдор. Көп. Жашырып атат. Текшериш керек да ошонун баарын. Конечно, бияктан баратат десе алар уже жашырып койду да. Кайсы үйгө, сенин үйүңө апарды, мунун үйүнө апарды, жашырып койду да. А тияктан легальный иштегендерди берип койду, всё, отчет. Мына биздин балдар барып келбеди, Кырчөдүн балдары барбады. Кайерге барып келишсиздер? Жүнгөгө. Кытайга барып келишсиздер? Кара-Балтага, Жүнгөгө кайка барып келиштик. Ошол жакта кытайлар жашап атат, э? Биякта ооба Кара-Балтанын балдары да жазыптыр. Кара-Балтанын балдарынын баласы ошо Кытай эмеси закон тууралуу да айтты. Эмне үчүн иммигранттарга закон жок. Алар биздин балдарга издеваться кылып атат. Мына случай болду деп айтты бир бала. Кара-Балтадан келипти. Бир кыргыз жигитти кимдер Кытайдар өлтүрүп коюп, эс жазып капкапты. Ошону айтты. Бирок ал бирде Кытайда. Мага чалдыйт YouTube'да жүрөсүң. Биз азыр, биз да, сен дагы, мен дагы айта албайбыз аны, потому что жерде бардак болуп кетти. Негизичи. Мисалы, сен легально жүрсөң, сен бирөөнүн нелегально алып келесиң, мисалы. Аны кантип мен текшере алам? Так, ошончо көрбөйм. А кыргыздар азайып атабыз. Ой, салкаттык, почти бир апта өзгөрттүк. Ай эми жана ак үйдөн чыгып эле кармабасын балдарды деп чыкканбыз. Кармабасын, таркайбыз. Балдар кеткен, айтсын. Баркасын эл деп. Өздөрү провоцировать ете алды да. Бирөөсү да келди. İyi, anlaşmaya Келгем, сертеден бери жүрөбүз ушул жерде. Эже канча баланы карап кетти дейсиз? 3 автобус кетти буяка. Первомайскийге кетти дедимби? О, Первомайскийге. Мына бул бала да эртеден бери чолокмуз деп жүрөт. Аларды мондо карап кетти. Жок, жөн эле сүйлөгөн болчу, эл менен. Азыр келдим.
Sen bu. Мен байкем сүйлөгөн эл менен жөнүндө Ben Aköy'den azım. мен байкем сүйлөгөн эл менен сүйлөп койду. Бул эл менен деген эл журт деген жөнүндө сөз да. Ошол сөзгө кармап кетишти. Мен өзүм кармап кетейин деп. Байкем не за что-то. Азыр бизге де проекты бар, который надо делать. Его нет. И кто эту услугу будет делать? Я сейчас өзүм келет да. Бияктан деле бир байка сүйлөгөн, ошо байкемди жөн салдан. Кичинекей балам бояктан монча кой, кичинекей балам. Электр милиционер болду. Колу кайрып туруп жустокой салып кетишти. За что? Вопрос задаю. Кээ чакырык жасашты, ачык эле барып алып атайын жүргүлө ошол заборлорду сындырабы, урабыз дебейбиз, чындыгында эле чакырык болду. Ушул жерде да. Бирок биз ага барган жокпуз. Айттык балдарды, тыштан кылда балдар. Мына көйүндө кылалы деди. Болду бояктан айтат, Biz el çıksın, bizim ağzımızda cevap değişsin diye aparatlar biri gelsin, elini koyun, nuksun desek hiç kimisi çıkmaz. Bu da provokasyon olmadı. Gösterin kılmadan var. Hiç kim kılgan yok. El kılgan yok anı. эл айтты бояктан туруш, элдерди айтты бояктан боякка чыгылачы канча боякка сүйлөшөт, трибунага элдер кадимгидей чыкты. Элдин арасынан шайланган элдер да чоң абышка сүйлөсүн деп, эки абышка сүйлөдү, эки байкени алып туруп салып кетишти точно. Эл алсы жакшы эле сүйлөдү, бияктан Bana normal söyledi. Biz işte provokasyonu söyleyecek bu sözleri. Para diyoruz, doğru hocam. Normal. Normal. Даже балдарımızdan söylüyor. Давайте нормально söyleyelim. Bana gelsin de kalak olsak hiç kimisi gelmek yok. Hiç kimse böyle tutkan yok. WhatsApp'tan Ne aparat gelgen yok. Çok geniş gelgen yok. Кытай маселеси үчүн келгем. Bir hakimiyetli çakırdı migrasyonu службаны çakırdı. Аларым нече жеткичке. Саясий ар кандай немелер болду. Ушуну мен бүгүнкү калааттанып барлык айта албадым. Мен негизинче Кытай немеси үчүн келгендер. Да, ошо системаны туура биз акыйбыз бардык, айттык баары. Бүгүнкү митинг, чыгыштык митингинде. Бирок чындыгында эле WhatsApp тиркемеси аркылуу тараган маалыматка дал келбедим. Yok, bu eder bulmasak bolboy kaldı. Провокация. Потому что ей koyun уже moy yerге кетип атат. Унчукпай койсок уже башыбызга чыгып калды да. Биз менен прикрываться этип атат. Эл азыр деле айттык биз аны. Эл дей берет. Кана эл кимди ойлоп атат эл? Ким? Мен ойлоп атам, сен ойлоп атам. Эч ким ойлобойт. кеткен элди деле эч ким ойлобойт, боякта камера тышкары экрандан караган эл деле ойлобойт. И байкуша доход на самом деле что там происходит, никто не знает. За что их сейчас сажать? Может, эртең күнү бирдеке статьяны илсалат, например, допустим, скажем. Азыр бояктан могу. Темирди кезен чаппасак азыр бояктан элдер. Да? Менталитет андай емес та. Тура меселе болуп калды боякта айткандачы. Өздөрү провокация. Бийлик бүгүн күчүн көрсөттү. Кара күчүн. Курал колдонгон жок, дубинка колдонгон жок, бирок кара күч менен колдонуп мындай стенка болуп, ак үйдүн баарын тазалап, ушундай тизилип туруп алышты. Кимдин ою кандай, комментарий жазыңыздар. Площадьты ушундай кылып кордон болуп тосуп туруп алышты. Ал жакта басып жүргөн адамдын баарын бири-бирден сыртка кубалап атышат.